Мен ишенген жок болчумун, бирок Артем жеңет депчи, жөн акча иштейт деп ойлогом. Саламатсыңар кыргыз элим. Мен декабрда 20 декабрда депорт болгонмун 18 статья менен. Анан юристтерге кайрылып, обжалование кылганбыз. Мына Артемге кайрылган менчи. Именно Артемге кайрылгам. Артемге чейин бир немеге кайрылып, обжалование кылып, июлга чейин жүргөнбүз. Анан июлдан бир эмеден баягы YouTube'дан көргөм. Баягы аскалдын ушул Артемди көргөм. Анан ошол Артемди издеп таап келип, Артемге жолуктум. Мен ишенген жок болчумун, бирок Артем жеңет депчи, жөн акча иштейт деп ойлогом. Негизи ошо оюмда ошондой болгон да. Анан Артем Кудайга шүгүр, Артем өзү айтты, башында айтканда, мен депортацияны баягы штраф калматып беребиз деп. Азыр Кудайга шүгүр, депортациядан эме жок кылды, отмена кылды, бирок штраф дагы жок. Бул эң жакшы эме болду. Мына Артемдин эмеси бар экен, адреси полный эме бар, YouTube'дан тапсаңар болот. Кудайга шүгүр, жакшы ишенсе болот. Мен ошо ишенбей келип, мына Кудайга шүгүр азыр. Даже штрафты да жок кылды. Штраф жок, эме кылып берди. Отмена кылып берди. Рахмат чоң. Алла разы болсун.